Технологиялык секирик тууралуу кыялын ишке ашыруу үчүн сөзсүз Калифорнияга баруу керек болгон доор акырындап тарыхта калууда. Бүгүнкү күндө ири инновациялык экосистемалар, мамлекет, венчурдук капитал жана жаш таланттар реалдуу синергия түзгөн жерде ийгиликтүү калыптанууда. Борбор Азия тездик менен жаңы санариптик хабга айланып баратат. Ал эми бул инфраструктураны өнүктүрүүдөгү негизги борборлордун бири Алматы хаб. Азыр биз Алматы хаб аянтчасында турабыз. Абдан кызыктуу жана пайдалуу иш-чара өтүп жатат. Көп суроолорубузга өзгөчө глобалдык өнүгүү боюнча суроолорубузга жооп берди. Мындан ары да кубаныч менен келип турабыз. Мындан тышкары баяндамачы жана ментор катары катышууга мүмкүнчүлүк болсо, биз да кубанмакпыз. Анткени эл аралык ири рыноктарда өнүгүү боюнча бөлүшө турган тажрыйбабыз жетиштүү. Заманбап стартап рыногу өтө катаал эрежелер менен иштейт. Андагы эң тартыш ресурс убакыт. Жаш команда ийгиликке жетип өсүшү үчүн туура чөйрөгө өз убагында кириши абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө Алматы хаб бардык деңгээлдеги иштеп чыгууларга багытталган колдоо көрсөтүп, IT долбоорлор үчүн күчтүү кыймылдаткычтын ролун аткарууда. Технопарк жөн гана ресурстардын бириктирбестен, жергиликтүү таланттар менен эл аралык рыноктун ортосунда түз байланыш түзөт. Бул экосистеманын масштабы жана өлкөнүн санариптик өнүгүүсүнө тийгизген таасири расмий көрсөткүчтөр аркылуу даана көрүнөт. Жалпы Алматы хаб ол Астана хабтың Алматы каласындагы филиалы. Жалпы биздин негизги жалпысан алганда Алматы хаб бул Астана хабтын Алматы шаарындагы филиалы. Биздин негизги максаттарыбыздын бири стартаптарды колдоо. Стартап кайсы этапта турганына карабастан жардам көрсөтөбүз. Эгер анын кардарлары жана сатуулары бар болсо, акселерациялык программаларга катыша алат. Эгер билим алуу керек болсо, бизде билим берүү программалары бар. Ошондой эле IT коомчулук менен түз иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Астана хаб резиденттеринин жалпы саны 2000ден ашат. Алардын 942-си Алматы шаарынан жана көпчүлүгү биздин билим берүү, бизнес программаларга катышат. Мындан тышкары Алматы хаб аянтчасында IT коомчулук үчүн ар кандай воркшоп, спикер ток жана буткемп форматындагы иш-чараларды өткөрүп келебиз. IT коомдоштукка арналган бизде осы Алматы хаб алаңында түрлүү воркшоптар, спикер токтор, буткемптер өткөзүлөдү. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, Калифорниядан тартып Тель-Авивге чейинки технологиялык экосистемалардын тездик менен өсүшү эки негизги факторсуз мүмкүн эмес. Бул салыктык жеңилдиктер жана эл аралык деңгээлдеги уникалдуу тажрыйбага жеткиликтүүлүк. Эгерде финансылык преференциялар стартап үчүн коопсуздук жаздыгын түзсө, глобалдык коомчулукка интеграциялануу алардын сапаттык секирик жасашына шарт түзөт. Бүгүнкү күндө Алматы хаб дүйнөлүк деңгээлдеги менторлорду Казакстанга алып келип, жаш командаларга $1 долларлык компанияларды түзгөн адамдардын тажрыйбасын үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Бул ачык чөйрөнүн жергиликтүү иштеп чыгуучулар үчүн канчалык маанилүү экенин катышуучулар өздөрү белгилешет. Это потрясающая возможность получить опыт именно в создании юникорнов. Бул юникорн компанияларды түзүү боюнча тажрыйба алууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Идеядан баштап ири компанияга айланганга чейинки жолду көрүп, инвестиция тартуунун механизмдерин үйрөнөбүз. Мындай тажрыйба биздин рынокто жеткиликтүү эмес деп ойлойм. Ошондуктан Астана хабка мындай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергени үчүн ыраазыбыз. Ошондой эле башка стартап негиздөөчүлөр менен тааныштым. Бул жакшы нетворкинг түзүүгө жардам берет. Биздин рыноктор окшош болгондуктан бул тажрыйба алууга жана өз өлкөбүздө да Казакстандагыдай ачык чөйрөдө стартаптарды өнүктүрүүгө шарт түзөт. Продвигать стартап в более открытой среде. Алматы хаб дүйнөлүк деңгээлдеги менторлорду жана таанымал эксперттерди тарткан борборго айланды. Мунун жаркын мисалы катары Waze жана Moveit компанияларынын негиздөөчүсү Ури Левин өткөргөн 2 күндүк масштабдуу воркшопту айтууга болот. Бул компаниялар кийин дүйнөлүк гиганттар Google жана Intel тарабынан $миллиарддаган долларга сатылып алынган. So I'm here in Almaty to help entrepreneurs to become more successful. I'm actually fulfilling my Мен Алматыга ишкерлердин ийгиликтүү болушуна жардам берүү үчүн келдим. Бул менин мугалим жана ишкер катары миссиямдын бир бөлүгү. Мен Астана хаб жана Алматы хабдагы ишкерлер менен өз билимимди бөлүшүп жатам. Буга абдан кубанычтамын. Анткени бул воркшопту өткөргөн башка өлкөлөрдө анын ишкерлердин ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатканын көрдүм. Менин максатым да ушунда. Биз көйгөйдү кантип текшерүү керектигин,
чечүүгө эмес көйгөйлөрдүн өзүнө кантип көңүл буруу керек деген, продукт маркет фит, инвестиция тартуу жана күчтүү уюм түзүү тууралуу сүйлөшөбүз. Бул 2 күндүк толук кандуу воркшоптун максаты ар бир катышуучунун ийгиликтүү болушуна көмөк көрсөтүү. Help those entrepreneurs, help everyone in the room to become more successful. Бұл тек қана бастамасы ғана, себебі бұл да біздің алаңда, одан да бөлек басқа да. Бул болгону башталышы гана, анткени биздин аянтчада башка да көптөгөн иш-чаралар өтөт. Ар кандай спикерлер келип өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүшөт. Жалпысынан биздин негизги максат чет өлкөлүк стартапчыларды гана эмес, жергиликтүү спикерлерди да тартуу. Негизги милдет IT коомчулук менен билим жана тажрыйба бөлүшүү, ошондой эле нетворкинг өнүктүрүү. Эгер акселерациялык программалар тууралуу айта турган болсок, быйыл Алматы шаарында биринчи жолу Google for Startups менен биргеликте ишке ашырылып жаткан Silkway акселератор программасы башталууда. Бул программа быйыл 7-чи жолу өткөрүлүп жатат. Бирок биринчи жолу дал ушул Алматы шаарында уюштурулууда. Быйыл бизге 370ден ашык арыз түштү. Арыздар 15 мамлекеттен келип түштү. Башкача айтканда 15 өлкөнүн өкүлдөрү катышууга кызыгуу билдиришти. Бирок Google компаниясы тарабынан берилген белгилүү бир мандаттар жана географиялык чектөөлөр бар. Аларга программага Борбор Азиянын 5 өлкөсү катыша алат. Мындан тышкары Монголия жана Грузия үчүн дагы катышуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондой эле бизде башка программалар да бар. Аларга дагы арыздар кабыл алынат. Silkway программасынын тарыхына токтолсок, ушул убакытка чейин 7 батч өткөрүлүп, жалпысынан 1000ден ашык арыз түшкөн. Бүгүнкү күндө программанын 73 бүтүрүүчүсү бар. Бул бардыгына белгилүү 73 компания болуп саналат жана алардын баары биздин акселерациялык программанын бүтүрүүчүлөрү. Барысында осы күнге дейін тек қана 73 өзіміздің түлектеріміз бар. 73 компаниялардың өздері өте танымал компаниялар бізде. Осы біздің акселерациялық бағдарламадан өткен түлектер. Silkway акселератор программасынын алкагындагы технологиялык долбоорлордун ийгилиги жөн гана лекцияларга эмес, өсүп жаткан бизнестин негизги муктаждыктарын толук камсыз кылган комплекстүү экосистемага негизделет. Эл аралык технопарк уюштуруучу жана күнүмдүк маселелерди өз мойнуна алып, командаларга толугу менен продуктуну өнүктүрүүгө көңүл бурууга шарт түзөт. Интенсивдүү программанын алкагында башка шаарлардан жана чет өлкөлөрдөн келген бардык катышуучуларга окуу мөөнөтү ичинде акысыз жана ыңгайлуу турак жай берилет. Акселерация процесси терең аралашууну жана өтө жогорку интенсивдүүлүктү талап кылат. Программа күн сайын өтүүчү практикалык воркшопторду, стратегиялык тимбилдингтерди, брейн митингтерди жана үзгүлтүксүз мээ чабууларын камтыйт. Ар бир стартапка тажрыйбалуу трекерлер жана менторлор бекитилип, алар бизнес модельди өркүндөтүүгө, сатууларды түзүүгө жана финансылык кыйынчылыктарды ыкчам чечүүгө жардам беришет. Мындан тышкары негизги өнөктөш болгон Google корпорациясынын техникалык жана материалдык колдоосу да чоң мааниге ээ. Бул өнөктөштүктүн алкагында технологиялык компанияларга өзгөчө IT жеңилдиктер, арзандатуулар жана гранттар сунушталат. Тактап айтканда, өткөн агымдардын ийгиликтүү катышуучулары Google Cloud инфраструктурасына $100,000 чейинки атайын чектөө менен жеткиликтүүлүк алышкан. Бул аларга сервердик кубаттуулук жана чоң көлөмдөгү маалыматтарды сактоо маселелерин толугу менен чечүүгө мүмкүндүк берген. Ушундай кеңири колдоо түздөн-түз бизнес көрсөткүчтөрүнө таасир этет. Жыйынтыктоочу панелдик сессияларда өткөн агымдардын бүтүрүүчүлөрү сатуулары канча пайызга өскөнүн жана алынган ресурстардын жардамы менен кайсы жаңы рыноктарга чыкканын көрсөтүп беришет. Жалпы оны атап өтетін болсақ, өте жақсы. Бул боюнча айтсак абалы абдан жакшы. Анткени биздин аянтчадан көптөгөн иш-чаралар өтөт. Өзгөчө бүгүнкү күндө стартаперлердин жана IT тармагынын өкүлдөрүнүн басымдуу бөлүгүн жаштар түзөөрүн белгилеп кетүү керек. Алар биздин иш-чараларга абдан активдүү катышат. Воркшоп, буткемп же спикер катары чыгуу үчүн берилген арыздар болобу, студенттерден да, стартаптардан жана IT компаниялардан да көптөгөн кайрылуулар келип түшөт. Стартаперлердин тарапынан болса да, не болмаса IT компаниялардын тарапынан да.
Жасалма интеллекттин тездик менен өнүгүшү дүйнөлүк технологиялык жарыштын жаңы эрежелерин аныктап жатат. Бул жарышта жогорулаган ар бир күн лидерлерден артта калуу коркунучун жаратат. Ошол эле учурда дүйнөдөгү бардык технологиялык экосистемалар 4 негизги фактордун өз ара аракеттенүүсүнө таянат. Дал ушул факторлордун тең салмактуулугу мамлекеттин глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн аныктайт. Look, at the end of the day, the entire startup ecosystem is based on 4 core. Биринчиси ишкерлер, хабдар, мамлекеттик колдоо жана медиа жаңы ишкерлердин пайда болушуна көмөктөшөт. Алар адамдарды тобокелчиликке барууга жана ийгиликсиздиктен азыраак коркууга үйрөтөт. Ошондуктан биринчи фактор ишкерлер. Fail, and so entrepreneurs is number one. Number two is investors. Экинчиси инвесторлор. Бул жерде Казакстанда дагы инвесторлор көбүрөөк болушу керек. Борбор Азияда дагы алардын саны жетишсиз. For entrepreneurship in Asia. I think that the government is very supportive of that. I met with Чынында Казакстанды Азиядагы ишкерликтин борбордук хабына айлантуу зарыл. Менимче мамлекет бул багытты активдүү колдоп жатат. Мен бул маселени талкуулоо үчүн премьер-министрдин орун басары менен бир нече жолу жолуктум. Менин бул жакка келишимдин себептеринин бири анын бул демилгеге чындап берилгендиги жана мени өз салымымды кошууга чакырганы болду. creative people and less engineers, but I still think that at the end of the day, we need people that can build stuff. Үчүнчү фактор инженерлер. Балким AI өнүгүшү менен инженерлер азыраак керек болуп, чыгармачыл адамдар көбүрөөк талап кылынат. Бирок кандай болгон күндө да бизге продукт жарата алган адамдар керек деп эсептейм. Trying to bring the experience to help entrepreneurs to make less mistakes, and I want more successful entrepreneurs. Төртүнчү фактор тажрыйба. Бизнести экинчи жолу баштап жаткан ишкер биринчи жолу аракет кылып жаткан адамга караганда алда канча ийгиликтүү болот. Top 10 companies of the world, they're all startups not that long time ago. Startups, entrepreneurs, they are the ones that are going to change the world, and we need to help them. Дал ушул факторлордун топтолушу дүйнөлүк IT рынокто маанилүү окуяга Higgsfield AI стартапынын пайда болушуна жол ачты. Бул уникалдуу технологиялык компания видео генерация жана жасалма интеллекттин негизинде видео контент түзүү багытында иш алып барат. Эл аралык технологиялык индустрияда инвестициялык баалоосу $1 миллиард ашкан жеке IT компаниялар unicorn деп аталат. Higgsfield AI долбоору ушундай макамга жеткен жана казакстандык тамыры бар алгачкы таанылган долбоор болуп калды. Бул жетишкендик биздин экосистеманын ичинде дагы чоң потенциалга ээ башка IT долбоорлор бар экенин көрсөтөт. Астана хабта өте көп стартаптар бар. Биздин осы Астана хабта стартап абдан көп. Эгер биздин иш-чараларга келсеңиздер, мисалы бүгүн Gitex алкагында ар кандай спикерлер чыгып, өз ойлору жана тажрыйбалары менен бөлүшүп жатышат. Алардын ар бирин өз тармагынын эксперти деп атоого болот. Менин оюмча алардын арасында келечекте unicorn компания боло турган долбоорлор сөзсүз бар. Анткени ар бир тармакты өзүнчө карасак, ар биринде мындай деңгээлге жетүүгө талапкерлер кездешет. Карастыратын болсак, ар бир салада өзүндүк бир осындай претенденттер бар деп айтсак да болот. Өзгөрүүлөрдүн жогорку темпин сактап калуу үчүн IT индустрия өзгөлтүксүз билим алууну, терең изилдөөлөрдү жүргүзүүнү жана жаңы технологияларды ыкчам өздөштүрүүнү талап кылат. Бүгүнкү күндө ар бир ийгиликтүү стартап, жетилген IT компания жана ири салттуу корпорация өзүнүн негизги иш процесстерине жасалма интеллект куралдарын киргизүүгө умтулууда. Казакстандын рыногунун олуттуу бөлүгү бул интеграцияны ийгиликтүү ишке ашырып да койду. Өлкөнүн бул багыттагы чоң потенциалы жасалма интеллектке арналган ири республикалык курултайда негизги талкуу темасына айланып, эксперттер мамлекет сапаттуу санариптик секирик жасоого даяр экенин белгилешти. Ушундай шартта Алматы хаб Алматы шаарынын акимчилиги менен биргеликте жаңы инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууда. Бул кызматташуунун негизги багыты Алматы AI Hub жана адистештирилген Алматы AI Park инвестициялык паркын түзүү. Шаар бийлиги менен биргеликте жасалма интеллектке багытталган атайын акселерациялык программаларды ишке киргизүү пландалууда. Экономикалык дээрлик бардык тармагында келечектеги unicorn компанияларга талапкерлер пайда болуп жаткан шартта мындай AI инфраструктура Казакстандын дүйнөлүк технологиялык картадагы позициясын дагы да бекемдейт.
жасанды интеллект өте қарқынды түрде дамуда әрине. Сондықтан қазіргі қарқында қалып қалмас. Жасалмай интеллект абдан тез өнігіп жатат. Ошондуктан учурдагы темптен артта калбоо үчүн күн сайын окуп, күн сайын изилдөө жүргүзүү зарыл. Анткени биз пикир алмашып жаткан учурда эле дүйнөдө жаңы куралдар жана жаңы платформалар пайда болууда. Ар бир стартап, ар бир IT компания жана ар бир корпорация өзүнүн иш процесстерине AI инструменттерин киргизүүгө аракет кылып жатат. Көпчүлүгү буга чейин эле киргизип да коюшкан. Кечээ жасалма интеллектке арналган ири курултай өттү. Анда дагы Казакстандын жасалма интеллект тармагында чоң потенциалы бар экени белгиленди. Жасанды интеллекттин бізде үлкен құрылтайы өткен болатын. Ол жерде де аталып өтіп жатыр. Қазақстанның жалпы осы жасанды интеллектке деген потенциалы өте үлкен деп.